Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде кеч эмес программасы, аны мен Бурулай Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Юстиция министрлиги гильотина принциби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыкты. Долбоордун максаты тууралуу программада сүйлөшөбүз. Студиянын коногу Юстиция министрлигинин актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын баш кадиси Айнура Сулайманова. Саламатсызбы? Айнура Жумалиевна, студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Сиздердин министрлик иштеп чыккан гильотина принциби менен мыйзамдык актылардын аракетин токтотуу жөнүндө мыйзамдын долбоору эмне максатты көздөйт жана кандай милдеттер коюлууда? Сиз атап өткөн мыйзам бул 2021 жылдын 8 февралында атайын президенттин жарлыгы чыккан 26 сан менен. Бул жарлыкта Кыргыз Республикасынын аймагындагы бардык мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүү жөнүндө атайын тапшырма берилген. Андан тышкары бул жарлыкта ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтү курамында сот бийлигинин, аткаруу бийлигинин, ошондой эле баягы өкмөттүк эмес уюмдардын, ошондой эле көз карандысыз эксперттердин курамындагы ведомство аралык комиссия түзүү боюнча тапшырма берилген. Бул топко чейин Юстиция министрлигине ушу 3 айлык мөөнөттө гильотина принциби боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Азыркы учурда Юстиция министрлиги бул мыйзам долбоорун толук иштеп чыкты. Анын негизги концепциясы иштелип чыккандан кийин биз азыркы учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сайтына коомдук талкууга ийилдик азыркы учурда. Эми бул мыйзамдын негизги максаты акыркы 10 жылдык болобу, акыркы мына 30 жылда мыйзамдар бизде абдан көп. Бул мыйзамдар бири-бири менен кайталанган мыйзамдар, бири-бири менен карама-каршылык, ошондой эле бири-бирине шайкеш келбеген, бири-бирин предметтик жөнгө салуу деп коебуз да, ошолордун баардыгы бири-бирине туура келбеген мыйзамдар көп бизде. Ошого байланыштуу, ошо атайын бул жарлыктагы бекеринен чыккан эмес, бул ошондуктан бардык Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарды биз азыркы учурда Юстиция министрлиги талабынан талданып, ошол мыйзам иштелип чыкты. Андан жакшы, мына бардык мыйзамдардын күчүн жоготтуу деп таануу эмне үчүн керек? Жана эмне себептен сиздер ушу гильотина принцибин тандап алдыңыздар? Гильотина принциби биз билебиз, бул негизи эле Юстиция министрлигинде буга чейин деле атайын жобо бар эле, ведомство аралык атайын комиссия бар. Бирок бул комиссияда мамлекеттик органдар курамына кирип, ал комиссия бул ишти толук кандуу алып бара алган жок. Себеби мамлекеттик органдар тарабынан бул күнүмдүк гана керектелүүчү мыйзамдарга, нормаларга өзгөртүү, толуктоолор киргизилип аткан. Азыркы учурда бул өз убагында чыккан жарлык болуп эсептелип калды. Себеби мыйзамдардын көпчүлүгүндө карама-каршылыктар бар. Мына азыркы учурда бизде жалпы мыйзамдар негизги 4867 мыйзам болуп атса, анын багыттуу, көрүнүктүү мыйзамдар булар 415. Эми азыркы учурда биз ошол бардык 4000ди карабайбыз, азыр 415 мыйзамды азыр инвентаризация жүргүзгөнгө багыт алып атабыз да. Эми бул мыйзам гильотина принциби боюнча мыйзам долбоорунда негизинен бул бардык эле мыйзамдарды караган жерибиз жок. Бул жерде мисалы атайын мен азыр долбоор жанымда турат. Бул мыйзамда принцип боюнча 1 статьясында көрсөтүлгөн, мисалы мыйзам актылар төмөнкүлөрдөн тышкары күчүн жоготсун, токтотулсун жана күчүн жоготсун деп таанысын деген биринчи беренеде турат. Мисалы буларга кайсылар кирет? Мисалы биз азыркы учурда инвентаризацияны кайсы мыйзамдарга киргизе албайбыз? Бул мисалы конституциялык мыйзамдарга. Экинчи кодекстерге, административдик аймактык түзүлүш чөйрөсүндөгү мыйзамдарга, жана ратификация эл аралык келишимдерди денонсациялоо боюнча мыйзамдарга киргизе албайбыз азыр. Республикалык бюджет, социалдык фонддун бюджетин карай турган мыйзамдарга биз азыр инвентаризация киргизбейбиз. Мунапыс жөнүндө жана бир жолку мүнөздөгү мыйзамдарга, жана башка күчү чектелген, буга чейин күчү чектелген мына ушундай мыйзамдардан тышкары биз башка ошол мыйзамдарга анализдеп инвентаризация жүргүзөбүз. Ошол сиз азыр айтып кеткен мыйзамдардан башкасы 415
415 ошо мыйзамдын күчүн жоготушу боюнча силер иштеп атасыздар да. Айтып берсеңиз, ошолор кайсы, мисалы үчүн кайсы багытта? Азыр мындай кылдык. Биз Юстиция министрлигинде атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу чыкты. Бул 2021-жылдын 20-февралындагы 155 буйругу менен атайын эксперттик топ уюшулду. Эксперттик топтун биз азыр 6 топко бөлдүк. Мисалы бул азыр тармактык мыйзамдарды өз-өзүнчө бөлдүк да. Мисалы конституциялык түзүлүшкө байланыштуу мыйзамдар. Экинчи мисалы эмгек, социалдык, же болбосо жанагы ден соолукту чыңдоо, мына ушул мыйзамдарды өзүнчө бөлдүк. Айыл чарба, суу, жер маселелери боюнча мына ушундай тармактык кылып биз 6 топко бөлдүк да. Анан биздин курамга кирген баягы эксперттик топтун мүчөлөрүн биз ошол өздөрүнүн баягы тармагына жараша бөлүштүрүп, азыр ушу буюрса ишти баштайлы деп турабыз. Абдан жакшы сиз айтып кеттиңиз. Мына ушул Кыргызстандын аймагында азыр иштеп аткан мыйзамдар 4867 деп. Ушунун 415и күчүн жоготуп, анан кайрадан жаңыдан жазылат да булар, Жаңыдан жазылганда кандай болот? Бул мыйзамды биз азыр долбоорун иштеп чыкканда бул мыйзам 6 айдан кийин күчүнө кирет. Биз ага чейин бул эксперттик топ ошол мыйзамдарды анализдеп чыгабыз. Анализдеп чыкканда эле биз алардын күчүнүн баарын жоготпойбуз. Ошол биздеги турган мыйзамдардын негизинде биз жаңы мыйзамдарды иштеп чыгабыз. Балким ошол мыйзамдар биз эми баары эле мыйзамдардын баары жаман же баары эле бири-бирин ушу кайталап атат дебейбиз. Алардын ичинен кээ бир беренелер, кээ бирди баягы ченемдер бири-бирин кайталаган учурлар болот. Мына ошондой учурда баягы азыркы колдонуудагы мыйзам актыларын негиз кылып, анан биз жаңы мыйзамдарды иштеп чыгабыз. Сиз айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын долбоору өкмөттүн сайтына коомдук талкууга чыгарылды деп. Мындан кийинки процедуралар кандай болот? Анан качан кабыл алынып калат? Мыйзам негизги жарлык боюнча бул 6 айдан кийин күчүнө кирет. Азыркы учурда коомдук талкууга илинет. Негизи эми баягы ченемдик укук актылар жөнүндө мыйзам бар да, ошондо коомдук талкуу негизи 1 ай болуш керек. Ошол 1 айдын ичинде коомчулук өзүнүн сын пикирлерин, сунуштарын бериш керек. Биз ошонун негизинде бул мыйзамды баягы оңдоп, түзөп, анан мамлекеттик органдар менен макулдашылып, анан ошону менен биз жогорку кеңешке жиберебиз. Мына 5000ге жакын мыйзамдын канчасы бүгүнкү күндө иштейт? Мисалы үчүн айрымдары кабыл алынган боюнча иштебей деле тургандары бар болушу мүмкүн, э? Анан өзүңүз белгилеп кеттиңиз, бири-бирин кайталагандар бар, карама-каршы келгендер бар деп. Ооба, карама-каршы келет, бири-бирин кайталайт. Булар биз мисалы менин баамда, мына өзүмдөн мисалы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да. Бул жерде ушул эле тармакта бир нече мыйзамдар бар, бири-бирине кайталаган. Мисалы жергиликтүү өз алдынча башкаруу дейт, жергиликтүү мамлекеттик администрация. Андан кийин кайра коомчулук, жергиликтүү коомчулук боюнча өзүнчө мыйзамдар. Буларда негизи бир эле мыйзамга баягы өзүнүн концепциясы туура келген мыйзамдарды бир эле мыйзам менен жөнгө салса болот. Ошондо бир эле мыйзам менен түптөп, калгандарын болсо биз мисалы жокко чыгарсак болот да, бириктирипчи. Ушундай маселелер бар да. Бул бир эле жагы да, бир эле мисал катары. Ушул мыйзамдардын көптүгү, мисалы үчүн, же болбосо анын бир эле мыйзам болуп, анын иштеши иш процессине кандайдыр бир таасир этеби? Эми азыркы учурда мисалы бул мыйзам долбоору менен биз баарын күчүн жоготуп коебуз дегенден алыспыз. Себеби буга 6 ай убакыт берип атат. 6 айдын ичинде ушул эксперттик топ негизи иштеп чыгыш керек. Чыгып, ошол мыйзамдар ушу кийинки жыл менен даяр болуп, ошол коомго уже ишке алыныш керек да. Негизи эле сурагым келип атат да, бир кабыл алынган мыйзам, ал кандай учурда иштейт, кандай учурда иштебей эле калат? Анан эгер иштебей турган мыйзам болсо, анын кабыл алуунун эмне кызыкчылыгы бар? Эми бул жерде мындай да, мисалы мамлекет улам өнүгүп турат, экономикалык, социалдык жактары өзгөрүүгө учурап туруп атат.
Анан бул ар дайым адамдардын ортосунда болобу, коомдо болобу, мамлекеттердин ичинде болобу, ар кандай мамлекеттердин өзгөрүшүнөн мыйзам актыларын чыгарууга мажбур болобуз. Бирок мен ушул баамымда мыйзамдарды чыгарууда бизде баягы бир эле мыйзамды мисалы жаңы эле кабыл алып эле кайра ошого кайра өзгөртүү толуктоолор бат эле кирет да. Бул менин оюмча бул өтө туура эмес, себеби мыйзамды кабыл алып атканда бизде мындай анализ жок да. Мисалы коомдук талкуудо болуп атканда деле элибиздин көбү ошол талкууга катышпайт. Өздөрүнүн ойлорун бербейт. Жергиликтүү эл ошол менен маалым болобу, болбойбу, бул боюнча мисалы менде ошо суроо такай баягы болуп келет да. Негизги мыйзам болуш үчүн негизи мыйзам мындай толук анализденип, ал илимий жактан дагы, коомдук жактан болобу, же ошол ар бир тармактык мекемелерден жакшылап изилденип туруп кабыл алынышы керек да негизи мыйзамдарчы. Анан буга чейинки мыйзамдардын баары эле жаман дегенден алыспыз, себеби ошонун арасында дагы жакшы логикасы туура түптөлгөн концептуалдуу мыйзамдар бар. Биз ошолордун негизинде анан биз жаңы баягы эми коом өзгөрдү, 30 жылдан бери мамлекетибиз өнүгө албай атат. Мындан аркы өнүгүүсүнө биз бир шарт түзүп берели деген негизде азыркы учурда ошол мыйзамдарды инвентаризация жүргүзүлдү. Мисал келтирип кетпедиңизби? Мисалы үчүн жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жөнүндө 3-4 мыйзам бар деп, Анан ошолордун кайсынысы иштейт? Акыркы кабыл алынганыбы же болбосо баардыгы эле бир учурда иштей берет? Баардыгы бир учурда эле иштей берет. Баардыгы бир эле учурда иштей берет. Бул жумушка кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Тоскоолдук жаратышы мүмкүн же болбосо кызыкчылыктар? Сурооңузга түшүндүм. Негизи мыйзамдын көптүгү деле бул кээде тоскоолдук кылат да, себеби мисалы мен ошол жерде мыйзамды иштеп жатканда бир эле маселени караш үчүн мен бир нече мыйзамды карайм да. Мисалы сот процессинде, соттук баягы адилеттүүлүктү берүүдө, ошол чечимдерди чыгарууда ошондой маселелер көп да. Мисалы бир эле мыйзамда бир нече жолу кайталанып ошол өзгөртүү толуктоолор кире берсе, ошол соттун чечими кандай чыгат? Акыйкаттуу чыгабы же чыкпайбы? Ошол суроо турат да. Жер маселелери мисалы мамлекетте көп, мисалы бул маселелер боюнча көптөгөн мыйзамдар бар. Ал мыйзамдарды бир тариздеп, бирдей багытта, бирдей мамилени жөнгө сала тургандай кылып иштеп чыксак, бул мамлекет үчүн дагы, эл үчүн дагы бул жакшы болот деп ойлойм да. Жакшы. Мына биринчи ушул 6 айдын ичинде президенттин жарлыгынын негизинде ушул мыйзамдарды караштырып атасыздар да сиздер. Анан 415 мыйзамды үстүнөн иштейбиз деп атасыздар да. Анан буга чейинки мына 4000ден дагы көбүрөөк мыйзамды дагы кароого мүмкүнчүлүк болобу андан келечекте? Келечекте биз айтып атпайбыз, бул ушул мыйзамдагы мен сизге окуп берген мыйзамдарды мындан ары дагы эгер буюрса бул конституция кабыл алынып калса, эгер элибиз ошол конституцияны жактырып кабыл алса, биз анда ошол конституциялык мыйзамдардан баштайбыз да. Анан ошол жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде биз ошол мыйзамдарды иштеп чыгышыбыз керек. Чоң рахмат Айнура Жумалиевна биздин студияга келип, ушул мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн, айрым мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча мыйзам долбоору тууралуу кенен айтып бергениңиз үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Биз Юстиция министрлиги иштеп чыгып, коомчулукка сунуштаган гильотина принциби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө мыйзамдын долбоорунун максаты, милдети тууралуу Юстиция министрлигинин актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгынын баш кадиси Айнура Сулайманова менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Пусурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.